Электр станциялары ачык акционердик коомунун Үчкоргон КЭСинин номер 4 гидроагрегатын реконструкциялоо ишинин башталганына 1 ай болду. Кандай иштер аткарылды? 2024 жылдын 5 мартында реконструкцияга берилген Үчкоргон КЭСинин номер 4 гидроагрегатын демонтаждоо иши кызуу жүрүп жатат. Азыркы учурда аталган КЭСтин монтаждоо аянтчасында жаңы статорду чогултуу боюнча иштер аткарылууда. Анын ичинде статорду монтаждоо аймагында орнотуу, чогултуу, ширетүү жана текшерүү иштери аткарылып, позициялоочу таякчаларды орнотуу боюнча иштер улантылууда. Ошондой эле ротор турбинанын капкагы, турбинанын валы жана жумушчу дөңгөлөгү демонтаждалды. Андан тышкары станциянын дренаждык системасы реабилитацияланууда. Эски насостор демонтаждалып, жаңы насостордун түтүктөрү орнотулууда. Муну менен катар турбинанын жөнгө салуу системаларынын түтүктөрү жана башка жабдуулар таш көмүр КЭСинин каскадынын кампасына ташылып жатат. Долбоордун максаты КЭСтин эскирген гидроагрегатын жаңыга алмаштыруу жолу менен КЭСтин кубаттуулугун жогорулатуу болуп саналат.